Супер инфо гезитинин жаңы санында Айпери Кубик кызы турмушка чыккандан кийин үйдө эле отурбайбы деп сындашат. Бул жумуш менен нан таап жаткан соң кантип таштайсың? Мисалы, сын айтылат. Эгерде ошол сын чындап эле туура эмес, мен туура эмес жагымды ачык эле көрсөтүп атса, туура сүйлөп атса, мен аны туура кабыл алам. Атага кат ыры менен таанылган Сапар Эркебаев азыр Дордой базарында соода кылабы? Темир Назаров эми балмуздак сатып бизнес кылабы? Бул жерде өлүмгө моюн сунуп отуруп кала албайм. Уулдарымды сакташ үчүн чет өлкөгө кетип, качкын статусун алышым керек деп зар какшаган эненин ыя. И вот я хотела уехать и начать лечение в Америке. Бакыт Байсариев үлпөт тоюнун урматына жубайына 2 сулуулук салонун белек кылды. Алтымышка тобунун ырчысы Талант Кадыров кочкорлуктардан кечирим сурайт. Бишкектин туңгучунда кандуу окуя. Чоң энесин өлтүрдү деп шектелип, анын небереси кармалды. Туулган күн ырынын автору Дамир Токтосунов. Кудайберген Кутуев бул ырды меники деп ырдап жүргөн. Чындыкты айтып коюуну эп көрдүм. Кыйшык тиштин айынан ооз жаман жыттанат. Тишти брекет менен түздөтүүнүн акысы канча турат? Кайыңдын ширеси баланын иммунитетин көтөрүп, чоң кишинин чарчоосун жазат. Ширени алуу жана сактоо жолдорун билип ал. Эгиздер эрдемсинип калса таң калбаңыз. Май айында эгиздер белгисинде туулгандарды кандай сюрприздер күтүп жатат? Астрологтон жоромол. Баары көп акчалуу болгусу келет. Акчаны көбөйтөм дегендер кошумча кирешени кантип тапса болот? Ачидей чымыр денелүү болууну эңсейсизби? Залга барбай эле үйдөн көнүгүү жасап, ачы боло аласыз. гезитти ысык кезинде окуп, ырахат алыңыз.